genci olman ağladı, egemenli yerine genci olman ağladı. Kardıraday gelesen, sozo yürek ağladım. Ayna yüzü bilirsin, koşo yürek ağladım, koşo yürek ağladım, koşo yürek ağladım. Gülü yaynadan, körüm sonun saymadan, güzarımda türlü hoş, gündürü tınbay sayran. Karigimdi tolturap, karay verin kayradan, kadınayına karanında aydanan, karanında aydanan, karanında aydanan, kadınayın ağlato. Эми кыргыз элинин фольклор жанрынын өкүлү болгондон кийин мен эски биздин классикага айланып кеткен Токтогул бабаларыбыздан баштаган көөнөрүбүз чыгармаларды жаратып, казынабызды байытып кеткен ошондой улуу аксакалдардын темасына дайыма кайрылып жүрөм, кайсы өлкөгө барбайм. Бүгүн дагы ойлоп атам, мына биздин эң бир эмгегинен баар тапкан Залкар агабыз табылдагы айбаш болгон. Бул жерде мына Германиядан келген посолубуз дегендей болот мырзабаш болгон. Мындай бир кыргызымдын бир келечегине башкача үмүтүс менен, башкача бир ушундай бир жегер менен келечектеги мамлекетибизге бир башкача бир туу көтөрсөк дегендей, мындай айтканда дем берсек дегендей, жаштык жегери менен ушундай бир жайдары ушундай келип отурган жалаң, кандай десем болот, чындыгында эле жүрөгүндө бир мындай эрдиги бар, мүнөзүндө бир шердиги бар адамдар отурат деп ойлойм көбүнчө. Ошон үчүн сиздерге арнап ошондой улуу элибиздин Токтогул атабыздын сөзүндө жазылган Бектемир Элинчиевдин Гүлгүн жаш деген чыгармасынан катмайгы уруксат этиңиз.
Ayutta hülgega oy çirkin kalamın karman tırnaktay men bulgana tanglarga sen bir gül to'danan kılami sen çoktan oy çirkin ayday bir yüzün vardı. Ömürün alı sabarın ayda saklıyım kayığım yaşlıktın altına gönlümün oy çirkin karmaz altın varlığın bu asbaplarga salıştırmalı, buna gitara, mandolinaga salıştırmalı. Kırgızdın komuzu kişinin nazik dağı, kişinin bunday tez-tez gülgö jaraşa, oğundortun özünün dübesine kayrağına jaraşa, burap turuğa tuğra geledi. Men repertuarından görünüzler bu жерде улумдар жакшы билесиздер. Асыран деген энип отурат бул жерде биздин чыган калем угуш журналисттерден башка мынау тиги азаттыктан келген журналисттерибиз отурат, калемгерлер дегендей. Анткени биздин репертуарыбызда сырттан мындай көз салып турган, сарайсеп салып турган тармак болуп эсептелет. Ал биздин калемгерлер баарын карап турат, ким кандай келатат дегендей. Ошол мен 20 жылдан ашып калдым. Менин репертуарымда эл жакшы көргөн ырлардын бири ушу Апаз Жайнаковдун «Өрүк зарга кетели» деген ырда өтө популярдуу болгон. Жаштар отурат, азыр лирикага өтөйүн. Мен ошо сиздерге арнап Мадина Тураева деген акын кызыбыздын сөзүнө жазылган Апаз Жайнаковдун «Өрүк зарга кетели» деген чыгармасы сиздер үчүн.
Эмесе расмий таныштырууга өтсөк, Москвадагы Жогорку Гнесин атындагы музыкалык академиянын бүтүрүүчүсү, Швеция жана Германиядагы джаз биг бендеринин солисти, эстрада жана джаз концерттеринин уюштуруучусу, джаз тромбонист Тимур Бектурхан.
чакан кыргыз концертин уланта берели. Эндиги кезекте Москва жана Мюнхен мамлекеттик консерваториясынын бүтүрүүчүсү, Германия, Швейцария, Испаниядагы музыкалык фестивалдардын жеңүүчүсү, эл аралык конкурстардын лауреаты, Германиядагы Мюнхен шаарынын музыкалык академиясынын окутуучусу, доцент Нури Садыгалиев. Биздин кыргыз элин бир гана комуздун көзү менен алымга таанылбастан биздин кыргыз музыканттары буюрса ушул классикалык, дүйнөлүк классика болуп калган Моцарт, Бахты дагы чыгармаларын аткарып, ушул кыргыздын музыканттары дагы ушундай даражага жетиптир деген дүйнөгө дүңгүрөгөн жаңылык болуп жатат. Ошондой эле баарыбыз билип кеткендей, эсимде деген кыргыздын чыгармасын жалпы кыргыз эли билет. Ошол эсимде деген чыгарманы мына ушул Нури Садыгалы кайрадан иштеп чыгып, ошону флейтага туура келтирген да. Ошол чыгарманы азыр флейта менен Нури Садыгалдын аткаруусунда угуп койсок.